Африка сапары 18-19 күн. Ойдогудай эс алып, дене өз күчкө толуп, тамактанып, суунун кампасын толтуруп, жаңа күнгө аттандык. Шамал бир аз артка согуп бергендиги чоң белек болуп берди. Эч кандай ашуулар, адырлардын жоктугунан тептегиз, мыкты деңгээлдеги асфальт менен аралыктар өтө бат өтүп жатты. Океан жолго жакын болгондуктан толкундардын үнү так-таана угулуп жатты. Кээде жай, кээде күчтүү, кээде аны шамалдын үнү басып кетет. Бирок кайра бир маалда тынчтык болуп, океандын үнү угула баштайт. Океандын жытын сезип турсаң да, эч кандай нымдуулук жок. Кургак ысык аба ырайы болуп жатты. Ушул жерден жол үчкө бөлүнүп кетет экен. Оң жака Чыгыш Сахаранын экинчи чоң шаары Дахлага барат экен. Ал эми түз болсо, бул Мавританияга жол. Тиги сол жак болсо, ошо Сахаранын ичиндеги айылдарга окшойт. Киребизде бизди жандармдар кайра тосуп, паспортторубузду текшерип туруп, кайра кой беришти. Ошол орусу кайра улап жатабыз. Күн аябай ысык. Күндү нурларына сактанбасам болбой калды. Бетим тып-кызыл болуп калды. Биз жаткан жерден баштап Дахла шаарына бурулган жерге чейин 70 километр аралыкты өзүбүз деле сезбей 3 саатта өтүп койдурбуз. Шамал биз тарапта болгондуктан, анан ары дагы 30 километрден кийин айылга барып түшкү тамагыбызды жейли деп чечтик. Ал жактан Дахла шаары көрүнүп турду. It's okay? It's okay. Good. 2-3 кафенин бирөөсүн тандап кирсек, эркектердин баары футбол көргөнү чогулуп алышыптыр. Футболду да аябай берилип көрүшөт экен. Биз кирген кафеде Реал Мадридтин фанаттары окшойт. Баары жыргап жатышты. Модричтин голунан мен да суктандым. Ал эми Новотехтин Дубай турак-жай комплексинде жумуш кызуу жүрүп жатат. Бүтүү датасы 2027. Дахла шаарынан бурулган жактан баштап жол сапатынын абалы өзгөрдү. Көпчүлүк бөлүгү аябай эски экен. Жана албетте аябай тар. Бирок унаалардын өтө аз өтүп жаткандыгы денебизде албетте эч кандай стресс деле жаралган жок. Африка сапарыбыздын маршрутундагы эң мыкты сапаттагы жолдор артта калды окшойт. Мындай сапаттагы жолдорду сапарыбыздын аякы бөлүктөрүндө буйруса жолуктурсак керек. Картадан карап келген калк конушта бир да жан жок экен. Бирок андан ары 1 километр аралыкта АЗС'те биз түнөп калганга бир бөлмө беришти. Кудайга шүгүр, сонун эс алып турдук. Тамакка омлет жедик. Бүгүнкү күнүбүз ушундай башталды. Мумияга окшоп айлана чөйрөдө эле, бирок ошого жараша сапсары аппак. Бүгүнкү күнүбүз башталганда аппак кумдуу чөлдү көрүп, артыбызда калган заводдордун калдыктары го деп ойлоп турмун. Көрсө андай деле эмес экен. Бүгүнкү күнүбүздүн өзгөчөлүгү бар болчу. Кечээ күнү биз рекордтук 160 километр өтсөк, бүгүн да ошол аралыкты өтүшүбүз керек болчу. 160 километрден кийин гана кичинекей шаарча күтүп турду. Аралыктын ортосунда бир гана кафе. Күнүбүздүн биринчи 10 километри аябай оор болду. Бир нече кичинекей ашуулар бетибизге соккон шамал менен коштолуп турду. Акыркы ашуудан өткөндөн кийин шамал артыбыздан согуп, катуу ылдамдыкка түрттү. Бизге ушул нерсе керек болчу. Чыныгы Сахара эми башталгандай сезилди. Биринчиден албетте күндүн аябай ысыктыгы. Эң ысык күнүбүз ушул болду окшойт. Экинчиден жолду Алтынбекке көз эле бараткандай сезилди. Күндүн башталышындагы аппак түстөгү кумдуу чөл көрсө алдында экен. Башында албетте көп нерсени деле байкаган жокпуз. Алтын түстөгү сапсары чөлдөр бир заматта ачык сары боз түскө айланса, чөлдүн ал бөлүгүнө суктанганы жетишпей, айланабыздагы чөл аппак кар жаагандай түскө боело түштү. Мындай кооздукту сөз менен кантип жеткиришти деле билбей турам. Керемет, ажайып деген сөздөрдүн эң жогорку деңгээли жарашуудай. Сапарымдагы эң коо жаратылыш деп ушул жерде айтсам адашпайт болушум керек. Эң кызыгы, алыстагы кумдуу дөбөлөр да аппак түскө боелуп турду. 10 километрдей жол жүрүп, аппак түстөгү Сахара кайрадан ачык сары боз түскө боело баштады. Чөлдүн аппак бөлүгүндө аба ырайы канчалык ысык болгондугун деле унутуп койдук. Сапсары чөлдү көргөндө кайрадан ысыктык сезиле баштады. Эч кандай көлөкө жок. Мындай ысык аба ырайда токтогуң деле келбей, жөн гана алга гана жүрүп жаттык. Кээде океан тараптан келген салкын шамал кубандырып турду. Достор, мени азыр Казакстандын жолундагы, Арал-Ыргыз жолундагы мындай жүргөн айдоочулар түшүнөт. Ошол 200 километр аралыкта эч нерсе жок деп, ошол жолдун ортосунда бир кемпинг жана кемпингдин жанында бир үй, куурдак жасаган үй бар да.
азыр деле биз дал ошондой жолдобуз. 200 где-то 170 километр аралыкта эч нерсе жок экен. Ортосунда бир эле кафе бар экен. Биз ошондой жерге жеттик. Азыр деген бул жак деле ошондой эле аябай ысык жана бул жакта Атлантический океандын кичинекей азыр шамал согуп турат. Бирок кичинекей эмес, азыр уже каттуу эле шамал болуп калды. Заматта эле шамал каттуу болуп кетти. Бирок бул жерде Кудайга шүгүр баары бар экен. Азыр деген ошол Марокконун куурдагын жейбиз буюрса. Курсагыбызды тоюкпуз алып туруп сапарды баштадык. Мага жакканы могул жолукту мындай оронгону кичине мындай ыгын билип калдым дейт. Азыр оронгону өзүм аябай жакты да, бардык жакты кичине бекемирээк болду. Шамал арттан уруп жатат. Буюрса ушундай болуп берсе күндүн аягындачы өтө сонун бизге жаккан аралыкта өтүп коебуз. Тамактанып бүткөндөн кийин дагы 80 километр бизди күтүп турду. Шүгүр, шамал башталып, артыбыздан болуп берди. Эң негизгиси албетте Алтынбек экөөбүздүн буттарыбыз велосипедке көнүп калды десек туура болот. Сапарым башталып жатканда 90 килограммдан өйдө болсом, азыр болсо бир нече килограмм арыктап, өзүмдү аябай жеңил сезип, ашоолорго чарчабастан чыгып, мындан да көп аралык өтүүгө көзүм жетип калды. Күн батканча биз көздөгөн шаарга да жетип келдик. Шаарга кире бериште чайканада павлиндерди көрүп аябай таң калдык. Жайында ысык аба ырайга чыдашабы деген ой келди. Аябай чарчап, шаардын ичиндеги отелге токтоону туура көрдүк. Эртеңки күнү жаңы мамлекет башталышына кийимдерибизди жууп, таза болуп кирели деп шаардын борборуна барып кийимдерибизди жуудурганы таштап койдук. Бул жерде жергиликтүү калк аябай боорукер, жөнөкөйлүгү аябай кубандырды. Көчө тамагы да аябай даамдуу болду. Бул серияны кандай атасак болот? Оюңуздарды жаза кетиңиздер. Баса Мавритания өлкөсүнө 80 километр калды. Көрүшкөнчө.